Амансыздарбы мекендештер. Сиздерге бүгүн аял жана эркек тууралуу сөз ачкым келет. Келиңиздер анда биринчи ушу аял затынан баштайлы. Өзүбүздүн ушул бейиш эненин таман астында демекчи, ушул кыздарыбызга, энелерибизге, бир туугандарыбызга ушул аял затын арнайынчы. Аял заты бул биздин бейиш ушу аял затынын таман астында. Бул деген эмне деген? Бул деген бул эркектерге айрыкча айтайын, ушул эркектер, ушу биздин мырзалар, сиздердин кулагыңыздарга күмүш сырга. Аялдын бейиш таман астында деген бул деген эмне деген сөз? Бул деген аял затын сыйласаң, энеңди сыйлагандай өзүңүн келинчегиңди дагы, карындашыңды, кызыңды, досторуңду ушул аял затын сыйласаң, ошол сенин берекең. Бул о дүйнөдөгү бейишиң эмес, бул бейиш, бул дүйнөдөгү бейиш. Аял затты канчалык биз сыйлаган сайын, аял затынан биз ушунчалык бейиште жашай турган өмүрдү көрөт экенбиз да. Себеби кыздарга, мисалы үчүн кыздардын физиономиясында аял киши ушу кыз бала төрөлгөндөн эле төрөлгөндөн баштап тыюу менен чоңоёбуз. Аны кылсаң болбойт, муну кылсаң болбойт, эртең эрге тийсең бүрсүгүн эле алып келип таштап кетпесин, муну үйрөнүшүң керек, энеси үйрөтпөптүр деп айтат, энеси антпептир деп айтат деп ушул кыздарга сага болбойт, эркек бала кылса жарашат, сага именно сага болбойт. Ошондой тыюу менен кыз бала чоңоюп келет экенбиз. Андан кийин турмушка чыккандан кийин бул дагы өзүнчө бир шок болот. Аял киши келип эле бир чужой үйгө келип туш келип калат. Сен сүйгөнүңө сүйүп тийдиңби, той менен тийдиңби, башка алып, это не важно. Ушул жаңы үйгө келгенде ошондо дагы аял киши, кыз балдар чыйрактыктан ошол үйдүн атмосферасына ушу эртерээк көнгөнгө аракет кылып баштайт. Жаңы келин болуп келди, үйдү жакшы таанып биле элек, бул жактан ад кызматты кыл, тиги келди, мейман келди, жүгүн, анан андай кыл, мындай кыл, кыз балдарга ушунчалык шок, удар болот. Ошого дагы аял киши ушунчалык чыйрактыктан ошол жерде дагы завоевать этип алат. Ошону кайсыл буюм, кайсыл жерде жатканын, кайненеге кандай сүйлөштү, жолдошко, күйөөсүнө кандай сүйлөштү, бир туугандарына, кайын журтка кандай сүйлөштү, ошол жерден үйрөнүп баштайт да. Андан дагы эгерде жолдошу ушул кыз балага 40 жерден тыюу, анан кыз бала турмушка чыккандан кийин кайын журттан тыюу башталат, анан күйөө тараптан тыюулар башталат. Аны кылсаң болбойт, буну кылсаң болбойт. Ана аял киши эмне кылсын байкуш? Аял киши эмне кылат? Аял киши ушу төрөп болсо дагы ушул жерге көчүгүмдү баткызып, анан ошондо дагы бир ардактуу бир эмеге туш келемин, авторитетке ээ боломун деген максат менен бул ар бир аял заттагы болгон бул физиономия, бул аял заттын психологиясы ушундай да. Мен бүт баарын изилдеп ойлоп чыктым. Эгерде аял затты окуган болсоңуздар, сиздер дагы мени колдойсуздар деп ойлоймун. Анткени ошон эми бир эркектердин дагы ушунчалык аял затын сыйлап, ушунчалык бөпөлөп төбөсүнө көтөргөн эркектерибиз дагы жок эмес, аябай бар, көп. Ошол эркектерге, сиздерге ушунчалык Аллах ыраазы болсун. Ушу сиздер ошо чындыгында бейиште жашап жүргөн адамдарсыздар. Ал эми көпчүлүк эркектерибиз бар, ошол өзү бир жаңы үйгө келип шок болуп келген келинге ан сайын басмырлап, сен андайсың, сен мындайсың, сен буну билбейсиң, сен бундайды кыла албайсың, паланчанын аялындай боло албайсың. Ушуга окшогон нерселер менен аял киши кандайдыр бир жолдор менен ошол жерде өзүнүн авторитетин коргогусу келет дагы. Кээ бир аял заты ушу төрөп канчалык балдар көбөйүп кеткенде күйөө жолдошу балага алаксып, анан кайын журттагы ушунча бала болуп калды деп, анан баягы келинге эркиндик берет. Ошол эркиндикке жеткиш үчүн канча дагы баланы төрөйт ошол байкуш. Өзүн карабайт аял киши. Ошон үчүн көпчүлүк аял затын памдайсыздарбы, көпчүлүк келиндерди. Бирөөсүн жетелеп, бирөөсүн анысына эме кылып, бирөөнү коляскага салып да боюнда бар жүрөт, өзү да семирип кеткен аябай семирип кеткен. Буларчы кайын журттан дагы, күйөө жолдоштон дагы жакшы сөз уккан эмес, булар депрессиядагы аялдар, ошолор семирип өзүн карабайт дагы. Канчалык эркектер, ушунчалык сиздерден суранып кетем, романтик болуңуздар. Романтик бул бесплатный. Бекер эле бул романтик. Романтик болуу бул жылуу сөз айтуу. Энеңе жылуу сөз кандай сонун айтсаң, энең ушунчалык жан дүйнөсү эргийт. Ошол романтиканы
сүйүктүү келинчек, сүйүктүү жарыңыздардан баштабаңыздар. Романтик болушту энеңизден баштаңыз, карындашыңыздан баштаңыз. Ошолорго жакшы сөз сүйлөп, ошолордун көңүлүн жибитип, ошолардын туулган күнүндө бир жакшы нерсе менен, бир ушундай эле акча менен бир подарка кылып же бир алтындар тагып берип максат эмес. Бир өзүнчө эле бир 8 март болуп калса, бир келиңиздер, ушунчадан бери, канча жылдан бери сиздер тамак кылып келатасыздар, келиңиздер бир рецепт менен мен сиздерге бир тамак кылып берейин. Ошого окшогон нерсе менен же келиңиздер күлүп тамашалап эле, бүгүн үйдү мен жыйнаштырайын, жыйнаштыра албасак деле. Бүгүн сиздердин майрамыңыздар экен, үйдү мен жыйнаштырайын. Бардыгы күлүп жатып калат, жүрөгү жылып, байкушум бүгүн майрамыбыз экен, үйдү жыйнаштырам деп, кой ошого жарандашайлы деп, кайра өздөрү кошо сен менен кошо жыйнаштырылып кетет. Ошон үчүн аял затына жакшы сөз укпаган аял заты кандайдыр бир максатка ээ болуп туруп, ушул авторитетке ээ болоюн деп ошого тырмышып башташат экен дагы. Биздин кыз балдар эмне үчүн бардык эркектер айтып келет, кудулдарга чейин айтып келет, кыз балында ушунчалык сонун эле сулуу болуп келишет дагы, анан кийин эле анаконда болуп баштайт. Кыз барында бардыгы сулуу кыздардын, карасаңыздар, кыз малында бардык биздин кыргыздын кыздары сулуу кыздар. Анан ошол кыргыздын кыздары турмушка чыккандан кийин эмнеге өздөрүн карабай, беттерине тырыш басат, фигуралары төрөй берип фигурадан дагы айрылат. Ар турмуштун оорчулук кыйынчылыгынан өзүнүн ушул статусун дагы көп келинчектерибиз жоготуп алган көп өзүбүздүн кыздарыбыз бар. Ошолордун бардыгы турмуштун кыйынчылыгынан. Ушунчалык аял киши жашайм, ушул турмуш тиричиликти алып кетейинчи, балдар үчүн жашап калайынчы же башка менен жашап калайынчы деп аял кишинин көпчүлүгү ушунчалык тырышат. Эми арабызда тырышпаган, аракет кылбаган, бул менин жолдош, менин теңим эмес деп деле кеткен кыздарыбыз деле бар. Баякыл кой аксагы менен жүз демекчи, андай деле ушу сиздердин намысыңыздарга тийгизип, ушу эркектерди намыстандырып, эркектердин жинин келтирип жүргөн деле өзүбүздүн кыздарыбыз бар. Эми азыр биз сөздү ушул жакшы бейиш эненин таманын астында деген деп айткандыгыман, ошон үчүн жакшы аялдарды мен коргогум келип жүрөт. Ошон үчүн карасаңыздар, бизнесмен болгон бир ийгиликтерге жеткен айымдарды памдайсыздарбы? Ошолордун 70% күйөөсү жок ажырашкан айымдардын бардыгы бизнесмендер, бизнес-ледилер, бир жерден карьераны рост кылгандар. Ал эми 30% ошо жолдошу уруксат берип, бир жакшы чоң иштерди иштетип, же ошо бизнес кылса, ошону колдоп, ийгиликтерин колдогон 30% гана аялдар, күйөө жолдошу бар, эрлүү, мындай семьясы бар аялдар 30% гана ушундай ийгиликтерди аркалап келет экен дагы. Ал эми 70% аял заты, ушундай ийгиликтүү нерселерге жеткен 70% аял заты, ушулар ажырашып калган же турмушка чыкпаган же бир жолдошу өлүп калган аялдар. Эмне үчүн? Себеби эркектер ушуга жол бербейбиз. Эми эркектерибизден дагы ушунчалык бир 60% десем жаңылышпастырмын. Ушундай эркектер бар, үйдө отур, сен балдарды бак, энелик милдетиңди аткар, иш кылбай мен сени багам деген да биздин сонун мырзаларыбыз бар. Сиздерге Аллах ыраазы болсун. Сиздер ушул энени сыйлаган, аял кишини сыйлаган эркектерсиңер. Силерге ушул Аллахым ушунчалык берекесин үзбөсүн. Ал эми 40% эркектерибиз бар, өздөрү да бир нерсе кыла албайт. Анан аялы сунуштап кел, мен муну кылайын, мен экөөлөп чогулуп бул нерсени кылайын деген нерсеге жок, сен да кылбайсың, мен да кылбайм, ага эмне алны кылсаң сен мынтип кетесиң, сен антип кетесиң деп ушул бутунан тартып жүргөн дагы өзүбүздүн эркектерибиз бар. Анан дагы көпчүлүк жаш балдарыбыз деле, жаш болуп калган деле көп жаштарыбыздын көпчүлүгү дагы ушул эмеге берилип кетти, ошого окшогон баандай азарт оюндарына көпчүлүктөр кирип кетти. Мага ушунчалык көп сонун кыргыз келиндер ыйлап кайрылат. Күйөөмүн карызын төлөп келетам. Канча жылдан бери күйөөмүн карызын төлөп келетам, себеби күйөөм казино ойнойт деп ыйлаган келиндердин көз жашын укканда отура албайсың. Ордуңда отура албайсың, угуп. Эмнеге ушул аялдарыңыздардын атынан карыз алып, балдардын баарын ачка коюп, эмне үчүн казино ойнойсуздар? Ушуга окшогон нерсеңиздерди жок кылыңыздар, пожалуйста. Аял кишини сыйлаңыздар. Аял киши бул эмне үчүн биз эркектерге, мисалы үчүн,
бардык нерсе дозволено да, бардык нерсени кылса болот, эркек, ал эми аял кишиге болбойт деп эле тыя беребиз. Жок. Ушундай сонун колунан ийгиликтүү иштер келип, бизнестерди ачып, сулуу салондорду ачып, дүкөндөрдү ачып, соода саттыкта, башка нерселерде ийгиликтерди, врач болуп, ушундай сонун мугалимдер болуп, сонун болуп жүргөн биздин депутаттарга чейин барган ушунчалык сонун кыргызыбыздын кыздары бар. Ошондой кыздарды кимдер колдойт, кимдер ошолардын айланасындагы окружение колдогон эркек заты, аял заты жакшы үчүн ошолар бийиктикке чыгышат. Ошон үчүн сиздер дагы аял затын сыйлаңыздар. Дагы да айтам, романтик болуңуздар. Романтик болуу бекер. Биз аял киши, биз мындай жан келебиз, мындай калк келебиз. Кулагыбыз менен сүйөбүз. Ушунчалык ушул аял кишиге жакшы сөз айтсаң жан эргидет, ушу тоону жылдырып кой десеңиздер, жакшы сөз менен тоону нарака жылдырып койчу десеңиздер, биз аял киши ошол тоону жылдырып койгонго да даярбыз. Ал эми аял кишиге илгертен Кудайым мындай кылып жаратканда, караңыздар, аял кишини биз баалабайбыз. Аял киши үйдө отурат, эмнени кылып атасың? Иштеп мен чарчап келип сени багып атам, сен үйдө отуруп алып ушуну да кылганга жетишпейсиң деп айтабыз да, эмне үчүн антип айтабыз? Ишке барып, иштеп келип аткан болсоңуздар, эркектер угуп алыңыздар. Иште жыргап, таксист болсоңуздар, машина айдап, бир жер жумушта жүрсөңүздөр, каткырып күлүп, 1-2 саат кылса кылып коюп, калган маалда күлүп эле, мындай кылып эле эс алып жүрөсүздөр. Ал эми аял киши үйдө балалдар менен үйдүн тиричилигин бир жума аялыңыздын ордуна калып, ошол аял кылган ишти кылып көрүңүздөр, ошондо сиздер өзүңүздөр баалайсыздар. Аял киши бала карайт, аял киши үй жумушун кылат, аял киши тамак бышырат, аял киши тууган урукка сүйлөшүп, сиздердин акчаңыздарды эсептеп, тартипке салганга да жетишет. Ошон үчүн аял кишини сыйлаңыздар. Иштен келип бут тасып жатып, эмнеге жетишпей атасың? Сен үйдө отуруп, мен сени багып атсам, сен ошол нерсени билбейсиң деген нерседен алыс болуңуздар. Эми ошондой нерсени дагы билбеген аял заты бар. 5 кол бир дейт тең эмес. Ошон үчүн көпчүлүк эркектер аял затын, жакшы аял затын барктай албай калабыз дагы, ошол нерседен ажырашып дагы кеткен көпчүлүк ушундай жаштар бар. Эми турмушта ар кандай нерсе болот чындыгындачы. Ошого дагы ушул алдын ала ушу даяр турсак, эркектерибиз деле, аялдарыбыз деле. Ал эми келиңиздер, эркектер тууралуу сөйлөйлү. Эркектерди эмне үчүн биз Кудай дегенде дагы, Аллах дегенде дагы сиздерге да ушундайбы? Көз алдыңыздарга эркектик силуэт келет, эркектин бир келбети келет. Эмне үчүн пайгамбарларыбыз дегенде дагы эркектер болгон пайгамбарлар. Бул эркектер булар биздин пирлерибиз. Эркек бала төрөлдү, эркек бала пир болот. Ал эми эркек баланы ушунчалык турмушка пышык кылып, ушул биздин үйдүн, ушул биздин келечектин, биздин мамлекеттин жол башчысы, бул үйдү бүлөнүн жол башчысы деп эркек баланы ошондой кылып чоңойтушубуз керек экен. Ал эми кыз баланы принцесса кылып, ханзада кылып чоңойтушубуз керек экен. Кыз бала күйөөсүнө ханзада болуп, ошолорго балдарды төрөп берип, акыл айтчу, жол башчы болуп келишет экен. Аял кишилер көбүнчө ушул инициатор аялдар болобуз, мындай кылбайсызбы, тигиндей кылбайсызбы дегенде, эркек кишилер булар теоретиктер да, булар мындай карап туруп, ушул туура айтат деп туруп да, ошол көпчүлүк учурда эркек аял кишинин сөзүн уккан эркектерибиз аябай көп. Ошон үчүн эркектерди туура жолго баштайлы. Ал эми эркектерди, мисалы үчүн, эркектерди күнөөлөй бергендин да кереги жок. Себеби эркек кишинин бир тапканы аял кишинин 1000 тапканы менен бирдей болот. Эркек кишинин тапкан нерсеси